Кийин сүйүүгө, сыйланууга эң ылайыктуу аял эже деп аталат. Эжеси турмушка чыкты, карындаш турмушка чыкты, кабар албагандар бар. 1 ай болду, 1 жыл болду, бир сүйлөшүп койбогондор бар. Ошол эле учурда девушкасы менен, жат кыздар менен тынымсыз сүйлөшөт, тынымсыз киного барат, тынымсыз кафеге барат. Апасын алып барбаган кафелерге алып барат, девушкам деп. Бирок эжесиники кабар алганды билбейт. Девушкасы менен 4 саат, 3 саат сүйлөшөт, 2 саат сүйлөшөт, 1 саат сүйлөшөт, эжеси менен 5 мүнөт сүйлөшкөнгө эринет, жалкоолук кылат. Ар кандай түрдүү түркүм сөздөр менен алдайт, абрайт жат кыздарды. Неге? Өз кумарын кандыруу үчүн. Бирок өзүнүн бир тууган эжесинче бир мээримдүү сөзүн айтып койбойт. Бир жакшыраак сөзүн аябайт. Апам кайра айтты дейт. Балам, барып келгин эжеңдикине деп. Эжемдикине бардым. Эжем байкуш көздөрүнөн жашы менен күтүп алды. Апам айтпаса барбайт элем. 1 жылдан бери бар эле келем негизи. Бирок эже деген, карындаш деген өтө күтөт экен сени. Жолуңда ынтызар болот экен. Сени көргөндө атасын көргөндөй болот экен. Ошондуктан кайра укам же акам же агам же иним деп күтөт экен сени. Ошентип арзыбаган пакеттеги бирдекелерди алып, ошол жерге эжемдикине бардым. Эжем өзүнүн бутунда учуна туруп кызмат кылышты баштады. 1 жылдан бери ачыклык компотторун ачып келип, кызматын кылып, акам келдиңизби, иним келдиңби деп, кайра ардекени алгын, жегин иним деп, өзү жейлик нерселерди алып чыгып жедирип, мен алып келген нерселерди кыжалат кылып, кайра бардыгын дасторконго коюп, эжем мени чындыгында сагыныптыр дейт. Азыр шашпай тур, кичине күтүп тур, жездеңе чалдым, иштен чыкса эле келет деди. Жездем менен анча мамилемин жоктугуна байланыштуу, мен азыр кетем, эже коюң, шашпаң, дагы бир келемин деп. Жүрөгүмө такатук тийип жатты. Канжарлар сайылып жатты. Турмушка чыгуудан мурдагы эжем жок. Турмуш эжемди ошончолук кыйналып коюптур. Биздин жаныбызда эжем сенбиз, сулуу, башкача эле. Азыр турмуш өтө кыйнап коюптур. Кыйналган учурда жакындарды өтө көп эстейт аял киши. Өзгөчө эркекти өтө көп сагынат бир тууганын. Сен кабар албасаң, бир нерсе алып барып бер дебейт ал эжең. Машина алып бер дебейт, бир гүл алып кел дебейт. Барып көңүл сурабайсыңбы? Көңүлүн албайсыңбы эжеңдин, бир тууган карындашыңдын? Турмушка чыкса болду, кутулдум дегениби? Эже карындаштарыбызды бат-баттан кабар алайлы. Бул дагы чыгып жаттым дейт. Чыгып жатсам 2 пакет кылып, түйүп, өзү жапкан нандардан баштап, бүт бардыгын алып, салып, 2 пакет кылып дайындап коюптур. Алып кетесиң иним деп. Эже керек эмес бул нерселер. Жок, алып кет. Ушунчалык сагынып, беттериндеги, жүзүндөгү, көзүндөгү жаштарды карап, ушунчалык ыйлагым келди, сыздагым келди. Мендей дагы ташбоор ини болобу? Кантип эле эжемди ушинтип бир кабар албасам, кандай ини болдум, кандай аке болдум мен. Ошондуктан да эркектер, эр-азамат жигиттер, эже карындаштарыбызды кабар алайлы, аны таштап колбойлу. Турмушка кетти, сырт болду, кутулдум деген маселе жок.